Суайд ибн Гафала айтат, Али радиаллаху анхуга бир жолу катуу кыйынчылык келди. Yani açarçılık geldi. Үйүндө эч нерсе жок. Анан Фатима радиаллаху анхага айтты, Жубайыгы пайгамбар саллаллаху кызына. Эгерде барсаң пайгамбар алейхиссаламга анан сурансаң деди. Фатима радиаллаху анха пайгамбар алейхиссаламга барса, пайгамбар саллаллаху жанында Умму Айман бар эле. Фатима радиаллаху анха эшикти тыкылдатканда айтты пайгамбар алейхиссалам Умму Айманга, бул Фатиманын эшиктин какканы, тыкылдатканы Фатима ушундай кылат эле. Албетте бул ушундай бир убакытта келди. Мындай убакытта эч келбейт эле деп. Факалат я Расулаллах, айтты Фатима энебиз, ey Аллахтын элчиси, хазихил малаикату таамуха тахлил ва тасбих ва тахмид ма таамуна. Аллахтын элчиси, периштелердин тамагы, тамактануусу тасбих айтып, тахлил айтып, Аллага мактоо айтып, Алланы даңгазалап болот экен. Ал эми биздин тамагыбыз эмне деп. Кала валлази баасани бил хак, мени акыйкат менен жөнөткөн затка касам, мактубиса фи бейти али Мухаммадин музу 30 яуман. Мени акыйкат менен жөнөткөн затка касам, Мухаммадтын үй бүлөлөрүндө 30 күндөн бери откаланган жок деди. Бир канча эчки келген. Фа ин шити амарна лаки би хамсати а'нузин. Эгер кааласаң буйрук берейин 5 эчкиге. Ва ин шита алламтуки хамса калиматин алламанихинна Жибрилу. Эгер кааласаң 5 калима үйрөтөйүн, аны мага Жибрил үйрөткөн эле. Жок, мага үйрөтүңүз, 5 калиманы сизге Жибрил үйрөткөн. Кала кули, анда айткының, я аввалал аввалин, ва я ахирал ахирин, ва я зал кувватил матин, ва я рахимал масакин, ва я архамар рахимин. Фансарафат фадахалат ала алиин. Ушул келимелерди үйрөттү. О алгачкылардын алгачкысы, о акыркылардын акыркысы, о чексиз күч кудуреттүү, о кедейлерге райым кылуучу, о мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деп дуаны үйрөттү. Кайтып Али радиаллаху анхуга барды да айтты, захабту мин индика лиддуnya, кеттим сиздин алдыңыздан дүнүйө үчүн, ва атайтука бил ахира, сизге акырет алып келдим. Факала хайру айямики, Али радиаллаху анху айтты, сенин эң жакшы күнүң ушул болот деди. Негизи эле сахаба радиаллаху анхунун жашоосунда кыйынчылык көп эле. Кедейчилик жана үйүндөгү ачарчылык туурасында окуялардан эң көп келгени пайгамбар алейхиссалам болсо, андан кийинки кезектерде пайгамбар саллаллаху сүйүктүү кызы Фатима энебиз Али радиаллаху анхунун окуясы көп баяндалат. Адаттагыдай ачка калуу, үйүндө эч нерсе жоктуктун себебинен Али радиаллаху анху Фатима энебизди пайгамбар алейхиссаламдан бир нерсе сурап кел, кокус болсо бир нерсе жесек деди. Бул дегени Али радиаллаху анхунун үйүндө тамак жок дегени бага албайт дегендик эмес, карабайт дегендик эмес. Али радиаллаху анху менен Фатима энебиздин беришендиги ушундай эле, өздөрүдөгү бар нерсени башкаларга бергенге даяр эле, өздөрү ач калганга. Али радиаллаху анху эле эмес, балки бардык сахабалардын сыфаты ушундай эле. Өзүнүн акыркы нерсесини башка адамга берип, ошону ыраазы кылып, ошону кубандырганды жакшы көрөт эле. Бул ыймандын белгиси. Ал эми ыймансыздыктын белгиси мунун тескерисинче болот. Өзүнүн рахаты үчүн башканы ыйлатат, кордойт. Кичкейлерди урат, алсыздарды кордойт, соттойт, камайт, ар нерсе кылат. Уурдап алат, тартып алат, коркутуп алат. Эмне үчүн? Ыйманы алсыз, ыймансыздыктын белгиси ушул экен. Өзүнүн жыргалчылыгы үчүн башка бирөөлөрдү кордойт, ыйлатат. Аны денесине зыян жеткизет, малына зыян жеткизет, аброюна зыян жеткизет, шылдыңдайт, башка кылат. Башканы кордоо анын рахаты болот. Ыймандуулуктун белгиси кайсыл десе, башканын сүйүнүчү үчүн өзүңдү кыйнаганга даяр болот экенсиң. Мына ушундай инсандарды айтса болот, эл үчүн жашайт, элге кызмат кылат деп. Элге кызмат кылып атам деп туруп, бирок элди кордоп өзү жашап аткан, ал эл үчүн кызмат кылып аткан болбойт. Ошондой сахабалардын баардын жашоо ушундай эле. Муну түшүнүп албай эле, Али радиаллаху үй бүлөсүн бакпай турбайбы депчи.
Али радиаллаху үйүнө канча алып келсе дагы Фатима энебиз экөөсү не кылат эле, заматта садака кылып кедейлерге берип салат эле. Өздөрү ачка калат эле. Бул туурасында окуялар көп. Жана ошондой эле Али радиаллаху көп учурда дин кызматы менен болуп, пайгамбар саллаллаху кызматында болгондуктан көп дүйнө чогултууга убактысы жумшабайт эле, жана Фатима энебиз ошого даяр эле. Ошентип бир күн анан эми баягы күн арабтарда күн аябай ысык мезгилинде баары эс алат. Ошол мезгил болуп калганда уктай албай, эс ала албай кыйналып, пайгамбар саллаллаху бир нерсе сурап келсең, анча-мынча келген белектер, хадиялар болсо бизге да кичине берсе, пайгамбар саллаллаху бат-бат хадия келип турат эле, пайгамбар саллаллаху кедейлерге, муктаждарга бөлүп берет эле да. Анан келип калса пайгамбар алейхиссалату вассаламга Фатима радиаллаху эшикти тыкылдатканда, пайгамбар саллаллаху айтты: "Фатима мындай убакытта келбейт эле, өтө чоң муктаждык менен келди" деп. Себеби андай мезгилде өтө зарыл иши болбосо адам үйүнөн чыкпайт эле. Фатима радиаллаху анха өтө ачка калып кыйналгандыгынан чыкты. Анан Фатима радиаллаху өтө акылдуу адам эле. Өтө акылдуу эле. Пайгамбар саллаллаху келип туруп биздин курсак ач, кичине бир нерсе бербейсизби деген жок да. Не деди? Периштелер Алланы мактап, Алланы аруулап, даңгазалап эле курсактары тоюп калат экен. Эми периштелер алар жеген ичкенге аларда шахват жок, жеп ичкенге муктаж эмес. Бирок алардын азыктануусу, алардын күч алуусу бул тасбих, тахлил болот. Ал эми биздин тамагыбыз эмне дейт? Биз эмне жейбиз? Эмне билбейбиз, биз жейбиз го, нан жейбиз, тамак жейбиз. Бизде жок деп айткан жок да. Бирок түшүндүрдү пайгамбар алейхиссаламга курсактар ач экендигиничи. Бул акылдуулуктун белгиси да. Анан экинчиси Фатима энебиздин өтө адептүүлүгүнүн белгиси. Эшигини тыкылдатканда ушундай жумшак тыкылдатат эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам билет эле Фатима энебиз ушундай тыкылдатарынчы. Ошол үчүн кайсы бир жерге барып эшик тыкылдатканда ушундай тыкылдатыш керек. Ичиндеги адамга жагымдуу болуш керек. Тык депчи. Тататаң этип эшик тараптап көрсөң коркуп кетпесин, не болуп кетти бияктан депчи. Ошол үчүн эшикти ушундай тыкылдаталы, ичиндеги адамга дагы тыкылдатса экен дегендей бир сезим туудурсун да. Жакшы тыкылдатып атат депчи. Кээ бир адамдар эшикти ушундай тыкылдатат, чочуп кетесиң. Уктап жаткан адам болсо ичинде ойгонуп түш көрүп чочуп кетет, не болуп кетти, жер титиреди депчи, кыямат болду деп. Ошол үчүн ушундай аябай хикматтуу эле, аябай адептүү эле. Анан ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам Фатима энебиз сүйүктүү кызынын ачка калганын билди. Бирок пайгамбар саллаллаху үй бүлөсү андан да көбүрөөк ач экендигин баяндап не деди? Мени акыйкат менен жөнөткөн затка касам, менин үйүмдө 30 күндөн бери от калана элек деди. 30 күн от каланбаса, демек тамак бышпады. Демек нан бышпады деген сөз. Баягы Айша энебиз айткандай, суудан ичип, курмадан жеп жашап өткөрөт эле да. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды? Айтты: "Кааласаң, бизге бир канча эчки келген, ошону 5-өсүн берейин. Сага берсин. Кааласаң 5 калима үйрөтөйүн, аны мага Жабраил алейхиссалам үйрөттү" дегенде, Фатима энебиз заматта не деди? "Сизге Жабраил алейхиссалам үйрөткөн 5 калиманы мага үйрөтүң" деди да. Сахабалардын сыфаты ушундай эле. Дүнүйө менен акырет сунушталып ордуна коюлганда, ойлонбостон, убакыт кетирбестен заматта акыретти тандайт эле да. Азан айтылды, базардасыз. Мешитке намаз окуп келесиз, же соодагер келип калды, ушу менен соода кыласыз. Сахабаларда биринчи кезекте, эң биринчи кезекте эмне турат эле? Акырет турат эле. Ушунчалык курсагач, жегенге эч нерсе жок, уктай албаган абалда турат, эмне деп атат? Мага 5 калиманы үйрөтүңүз деп атат. Эгер бизге ушундай сунуш болуп калса, анысында, мунусунда дей белек, Эми Аллахтын элчиси 5 эч келип калыптыр, аны деле бере бериңиз. Калиманы дагы деле үйрөтө бериңиз, экөөнү тең ала беребиз депчи. Биз экөөнү тең сурайбыз, балким мынтип сурар элек. 3 эчки менен 2 калима үйрөтүң анда депчи. Же болбосо 2 калима менен 3 эчкини сураңыз, бериңиз депчи. Фатима энебиз ойлонбостон туруп не кылды? 5 калиманы үйрөтүңүз мага деди. Эч кереги жок деди. Курсагач макул ачып берсин деди. Зато акырет деп атат да. Анан эмне кылды? Фатима энебиз ушундай деди, мага үйрөтүңүз ошону деди. Пайгамбар сам үйрөттү. Я аввалал аввалин, о алгачкылардын алгачкысы. Я ахирал ахирин, о акыркылардын акыркысы. Я зал кувватил матин, о өтө бекем күчтүн ээси. Я рахимал масакин, о кедейлерге райым кылуучу. Я архамар рахимин, о
mehrimdүүлөрдүн mehrimdүүсү деп үйрөндүм. Жаттады. Ушул дуаны кылып туруп, ушул дуаны окуп туруп, артынан дуа кылса, Аллах Таала дуасын кабыл кылат дейт. Се Аллах Тааланын мактоого өтө татыктуу калималарды үйрөттүм. Не кылды? Фатимелес калиманы үйрөнүп алып, Али радиаллаху анху өтүп барганда, дагы бир риваяттарда келген, аябай сүйүнүп келди үйгө дейт да. Сүйүнүп келгенде Али радиаллаху анху сурадым, "Не болду сага?" деди. "Кеткенге караганда келгенде башкача келдиң" дейт. Чыгып бара жатканда бир аз кыжаалат болуп, бир аз уялгандай кетти дейт да. Ne үчүн десе, себеби ыймандуу адамга бирөөдөн барып дүйнө суроо өтө кыйын экен да. Эми барып пайгамбар самдан сурайм деп, мен атасы болот, атаңдан эркелеп сурасаң деле болот. Ата мага бериңиз депчи. Бирок Фатима эле ушунчалык ыймандуу болгондон атадан дагы суроо ыңгайсыз болду. Анан пайгамбар самда да көп учурда жок болот эле, курсак ач болот эле. Мындай кыжаалат болуп кетти да. Али радиаллаху анху жөнөтүп атат. Жок десе күйөөсүгө дагы болбойт. Барып чындап эле алып келбесе курсак ач дагы уктай албай кыйналып жатат. Кайтып келген аябай сүйүнүп келди. Али радиаллаху анху сурады, "Сен башкача өң менен кайтып келдиң, сүйүнүп кайтып келдиң" дегенде айтты, "Захабту мин индик." Сиздин алдыңыздан кеткен болчумун лид-дүния, дүние үчүн. Ва атайтика бил ахира, сизге акырет алып келдим деди. Да не болду окуяны айт дегенде ушундай окуяны айтып бергенде Али радиаллаху анху айтты, "Хойру айямик, сенин дүйнөдөгү жашаган күндөрүңдүн эң бактылуу күндөрдүн бири ушул" деди. Дүние издеп чыксаң, анан дин менен кайтып келсең, дүйнөгө жеткен жоксуң, дин менен кайтып келдиң, эң бактылуусуң. Алла сактасын, эгер мунун тескерисин кылсаңчы, дин издеп чыгып, анан дүйнө менен кайтып келип алсаң. Даватка чыгып бизнес кылып келсең. Дин үйрөтөм деп анан дүйнө чогултуп алсаң. Диндин аты менен эмне кылсаң, дүйнө жесең, эң бактысысың да. Эң сенин кайгылуу күнүң ошол болот экен да. Качан диндин сүрөтүндө бир амалды жасап, анан дүйнө алсаң. Кандай мисалы? Жаназа намаз окудуң, акча үйрөтөт, алып койдуң. Сен фарз окудуң, сенин фарзың го бул. Жасап жүргөрдүң намазыңды. Эң бактысыз күнүң болот сенин. Эмне үчүн? Себеби сен өзүңө милдет кылынган фарз бир кыйрат соопту не кылдың? 1000 сомго сатып жүргөрдүң. Бул деген фарз намаз болчу, бул сатылбайт эле да. Кур'ан окуп бердиң, хатын Кур'ан кылдың, акча берип койдуң. Окуган Кур'аның үчүн шуну ал. Сен Кур'ан сатып жүргөрдүң. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Эң бактысыз инсандар өзүнүн ибадатыны дүйнөгө сатып жүргөн инсандар да. Эң бактылуу инсандар кайсы инсандар? Дүние издеп чыгып, кайра дин үйрөнүп кайтып келет да. Сахабалар эч качан дин үчүн чыкканда дүйнө кошпойт эле да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга өткөндө сабакта айтып бердик го. Бир жолу бир сахабага эмне кылды? Бир сахабага бир дирхам берди. Бир дирхам берип, бар бир кой сатып келе кал, курбанчылыкка деди эле. Барып ал сахаба бир кой сатып алып, ал бир койду кайра 2 дирхамга сатып, анан 1 дирхамга бир кой сатып алып кайтап келди. Пайгамбар сам айтты, "Алла денеси, мынау кой, мынау акчаңыз" деди. Пайгамбар сам кандай мындай болуп калды деди, айтып берди. Ушундай кылып, 2 кой алып, койду алмаштырып сата койсоң, сиздин акчаңызды да калып келдим, кой да калып келдим деди. Пайгамбар сам ошону берип койду. "Мынау дирхамды садака" деди. Кедейлерге садака. Себеби эмне кылды? Алла жолуга арналганды кайра кабыл албаймын деди. Мен муну Алла жолуга деп чыгарган деди. Акчам кайра келсе, курбанчылык дагы болуп калса, болбой калат деди. Ошол үчүн эмне кылды? Али радиаллаху анху айтты, "Сенин эң бактылуу күнүң ушул, дүние издеп чыгып, дүнөгө жетпей, дин менен кайтып келдиң" деп. Эми сахабалар ушу менен сүйүнгөндүгү эмне болуп атат? Муну менен сүйүнгөндүгү алардын оюнда эң биринчи турган нерсе акырет болуп атат. Оюнда эң биринчи турган нерсе акырет болуп атат. Анас бин Малик радиаллаху анху айтат, биз Абу Муса радиаллаху анху менен бир жерде болуп калдык. Фасами аннаса ятахаддасун, сүйлөшүп отурган адамдарды угуп калдык. Фасамиа фасахатан, адамдардын сүйлөшүп жатканы ушундай чечен, чеберлик менен аябай кээ бир адамдар укмуш сүйлөйт го. Ушундай адамдарды таң калтырып укмуш сүйлөп жаткан экен. Факала мали я Анас. Халумма Анас, эмне болду? Келчи буяка. Фалназкур роббана, Роббибизди кичине эстейличи.
فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه. Мынау сүйлөп жаткан чечен адамдарды карагының терилерди тилдери менен кесип сала тургандай го деди. Сумма кала ли, кийин айтты: "Я Анас, ма абтаа бин наси анил ахира ва ма саббарахум анха." Я Анас, айтчы, адамдар неге акыретке кечигип, акыреттен тыйылып жатат? Тагыраак айтканда, акыретке кызыгуусу аз болуп атат. Эмнеге акыретке кызыкпай атат? Эмнеге акыреттин амалдарын биринчи тандабай атат? Биринчи дүйнө, анан акыретти. Биринчи ишимди бүтүрөм, анан даватка чыгам да. Андай эмес да. Биринчи даватка чыгам, анан ишимди бүтүрөм. Иш бүтпөйт өзү. Биринчи акырет коюлуш керек. Эмне үчүн адамдар бүгүн дүйнөнү биринчи коюп алып, акырет артта калып атат? Неге акыретке даярданбай атат дегенде, култу, мен жооп бердим дейт. Аш-шахавату ва-шайтан. Шахваттар адамдын каалоолору. Шахваттары, кыялдары. Оюңдагы кыялдар бар, каалоолор. Чындап эле сен аларга жетпейсиң, бирок кыялыңда ошол бар да. Мен кыялымда мындай болуп кетсем, ал не кыласың, куру кыял, болбогон нерсени. Адамдарда ошо шахват кыялдары азгырып жатат акыреттен деди. Адамдар азгырып жатат. Мисалы, бир адам бирөөнүн үстүндөгү кийимди көрүп, менде да ушундай кийим болсун десең, кыйналасың. Ошол кийимге жетиш үчүн акча иштейсиң. Бирөөдүн телефонун, машинесин көрөсүң, бирөөдүн дагы бир нерсесин көрөсүң дагы, өзүң ошого кызыгып, менде да ушундай болсун десе, кыйналасың, ошол үчүн иштейсиң, андай сага жетпей калса тагдырыңдан кыжалат болосуң жүрөгүңдөчү. Неге мага бербейт депчи. Анан экинчиси шайтан. Шайтан да азгырат. Эки нерсе деди. Шахават, анан шайтан дедиле. Кала ла, бул эмес деди. Валлахи, Аллах касам ичип айтам. Валакин уджилат лахумуд дунья ва ухират ал-ахира. Адамдар акыретти тандабай бүгүн дүйнөгө чуркап жаткандыгынын негизги себебинин бири болуп, дүйнө алдыда, көз алдында көрүнүп турат. Акырет көрүнбөй турат, кийинки очередде турат. Ошол үчүн кылат, дүйнөгө кызыгып баратат да, акырет туурасында десең, барганда көрөбүз деп атат дейт да. Акыреттен дүйнөнүн алдын тургандыгы аларды азгырып кетип атат. Айтып атат: "Лау аяну ма адалу ва ма майялу." Эгерде акыретти, жаннатты, кабырды, дозокту көрүп тургандай ишенип элестеткендеринде, анда дүйнөгө кызыкпайт эле дейт да. Дүйнөнү көрүп турасың, пулу барлар менен жакшы жашап аткандай көрүнөт, бийлиги барлар жакшы жашап аткандай көрүнөт. Ошону көргөнүңдөн кийин кабырдын кыйынчылыгын, жаннаттын жыргалчылыгын унутуп калсаң, анан не кылат экен? Дүйнөнү тандап алат экенсиң. Эгерде кабыр, кыямат, дозок, жаннат көз алдыңда турса, анда сен дүйнөгө кызыкпайсың дейт да. Аллах баарыбызды дүйнөдөн оолак кылган болсун.